Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошкон инсандардын бири Абсамат Масалиевич эле. Ал катардагы кызматкерден Компартиянын биринчи катчылыгына өзүнүн кажыбас эмгеги менен жеткен. Жылы Абсамат Масалиев Карл Маркс теориясын жазып, кийин Владимир Ленин баштаган революциячылар практикалаган Советтер Союзунун коммунисттик партиясына мүчө болуп кирген. Ал кезде 27 жаштагы мамлекеттик кызматтын аппараттык деңгээлинде иштеп жүргөн кадр эле. Ошентип Масалиевдин партиялык кызматтагы биографиясы башталган. Бул сапар анын өмүрүнүн аягына чейин уланды. Ооба, бул сапар узак жана татаал, ашуусу давандай, даңазасы чокудай болду. Бул аралыктагы тарыхта дүйнө өзгөрүп, 70 жыл жашаган дүйнөнүн саясий айдыңдагы ырайын аныктап турган партия башкарган Советтер Союзунун урашы дагы бар эле. Дегеним 1991 жылдагы улуу державанын урашы менен анын негизин түзгөн коммунисттик партиянын саясий жана мамлекеттик башкаруудагы орду жоголгон. Бирок ага андан туура 40 жыл мурда мүчө болуп, анын принциптерин бийик кармап, ыйык туткан Абсамат Масалиевди жада калса, дүйнөнүн өзгөрүшү дагы өзгөртө алган жок. Дегеним ал, кандай гана мезгил же доор, система болбосун, коммунист бойдон калды. Эгемендиктин шаары менен жүздөгөн, жада калса миңдеген коммунисттер бир кезде эңсеп жеткен партиялык билеттерин ыргытышып, өздөрү деле анчейин аңдай албаган бурулуштардын башкы каарманы болууга ашыкты. Бирок Масалиев бир кезде мүчө болгон партиянын принциптерин, баалуулуктарын алмаштырган жок. Ал акырына чейин коммунист бойдон калды. Доор тогушкондогу ордо оюндары, анын сыртындагы саясаттын башка өң алышы дагы аны өзгөртө алган эмес. Анын мамлекеттик кызматтагы таза жана пакиза, жөнөкөй жана олуттуу мүнөзү социалисттик доордун оор жылдарында калыптанып, аны кой үстүндө торгой жумурткалаган алтын доордо дагы сактап калды. Ал кайсыл кызматта иштебесин, тазалыктын символ эле. Күнүмдүк турмуштагы башкаларга, айрыкча кол алдындагыларга жасаган мамилеси өзүнчө бир китеп болгондо дагы тарбиялык мааниси зор. Ал мамлекеттик кызматты өзүнө бардар жашоону камсыздачу мүмкүнчүлүк катары эмес, жамы журтка эмгек өтөө бакыты деп билген. Этнической, в какой и экономической. Иначе говоря, в процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов, продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати, в соседнем Таджикистане отток населения уже начался, а другая часть будет вынуждена сменить профиль работы. На сессии выступил первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, депутат Масалиев. По языкам. Думается, все основания есть у нас, с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики, принять сегодня закон. Другое дело. Другое дело, товарищи, есть предложения. Их надо самым тщательным образом рассмотреть, обменяться мнениями, сделать так, чтобы ущемление не получил ни один народ, чтобы общее дело выиграло. От того, что мы перенесем, от того, что отложим, от этого ничего не прибавится. И русский язык не выиграет, киргизский язык не выиграет, другие языки не выиграют. Лучше быстрее принять, активно браться за реализацию этого закона. Вот в связи с этим Геннадий Иванович Иванцов некоторые предложения внес. Думается, они заслуживают внимания. Надо посмотреть некоторые предложения. Тут отвергать начисто, я думаю, неправильно будет. Он с точки зрения законности говорит. Я думаю, что это надо посмотреть.
Но другое дело, товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности, там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, статьях этого нету. Бұл кіші жұмшағырақ кіші болчу. Бирок өзінің принципін ойынан тайчу емес та, өжөр кіші болчу. Жұмшақ өжөр кіші болчу. Бирок ошомен бирге абдан айкөл кіші болчу да. Мына 5,5 жыл башкарды Кыргызстан Компартия секретары. Мындай бир кишиге бир катуу айтканын мен уккан жокмун. Бул кээде бир тиктеп койчу. Анан кийин мындай бир өзүнүн ою менен айтып туруп, ушундай да болбойт, бул болбойт да. Так же нельзя деп койсо, ошол эле жетишчү. Мындай катуу бирөөнүн көңүлүн калтырып, же болбосо орой мамиле кылып, же болбосо баягы тагдырына катып тийип, ушундайлар көп да. Адам тагдырынан коркпой эле, үй бүлөсүн ойлобой эле жыга чаба беришет, андай жок эле киши. Абсамат Масалиевич кайсыл жерде иштебесин, ошол чечилбей жаткан маселелерди чечүүгө, ошолорду жардам кылууга, биринчи кезекте ошо мындай шахтерлорду, мисалы үчүн шахтерлордун шаарына барганда шахтерлордун эмнеси бар, эмнеси жок деп, бизде дагы жетекчилерди шахтага өзү менен кошо кирип, анан ошо шахтерлордун тамак ашы, азык түлүгү, эти, картошкасы, эмнеси жетишпейт, бул маселелерге да көңүл буруп абдан бул жагында карайт эле. Каракөлгө барганда энергетиктердин ошондой системаларына көңүл бурат эле, жылып аткан иштери менен параллельно. Ошентип отуруп кийин ал киши жылып анан кийин башка кызматтарга Ташкөмөрдө 2 жылга жетпей эле иштеди. Анан ЦКга заводдел промышленности болуп келип, андан председатель горисполком болду. Анан кийин секретарь ЦК болду. Анан буну республикалык масштабта биле баштадык. Ошентип тегеренип отурганда андан кийин Ысыкөлгө обком бир секретарь болуп кетти. Анан барып тегеренип барып, анан ЦК инспектор болуп барып, анан бизге Турдаксыбач пенсияга чыгып кеткенден кийин ал кишинин ордуна бир секретарь ЦК болуп келди. Эми ушул мезгилде дагы бир болгон кызыктуу мындай окуяларды айта турган болсом, өзү эми Ташкөмүргө келе турган болуп калды. Анан өзү эмгек жолу Ташкөмүрдө энди Кызылкыяга. Өзү эмгек жолу Кызылкыяда шахтада башталган, инженердин помощниги болуп, мастер болуп, анан кийин отуруп, анан ошол жерден барып Кыргыз көмүргө барып, анан кийин обкомго промышленность делген инструктор болгондо. Кызылкыяны ийне жибине чейин илгертен беркисин жакшы билет. Тем более өзүнүн жашаган айылы дагы ана азыркы Баткен облусу болуп калды. Баткендин Үч Коргондо ал жанагы өзүнүн айылы дагы Кызылкыяга жакын турат. Анан бардыгын билет, ал кишиге эч нерсе жалган айта албайсың. Анан келгенде менен обком бир секретары Ирнасар Кулматов илежиси болуп чоң шеф келет. Даярдыгы кандай деп берди. Даярдык жакшы деди, шаардын баарында тартипке келтирип, баарында талкалап атабыз, бузулуп атат, оңдоп атабыз. Тегүү десем, жакшы экен деп койду. Анан дагы кайра берди, сурайт, ал киши бул кишинин кандай экенин билбейт да. Мен Ташкөмүрдө билип калгам. Бул киши эч убакта бир жерге барганда мейман болуп, эгер козу союп, сорпап келип, эт алып келе турган болсо, вообще жебейт, даже ооз тийбей коет. Таптакыр мындай ана жок. Шахтерлер бар, шахтерлер менен тамак ичет. Энергетиктер барса, энергеттер менен, талаада болсо, талаада эле тамак ичет. Ошолор эмне тамак ичсе. Анан өзү мындай мен өзү бул ана Кыргызстанда барбы кара бүртөс. Андай жок эле. Анан кийин жанагы ачууду сактап калып, өч алуу жагы мындай жок эле. Бир жолу неме болуп атат, бул горкомдон ЦКга барды. Анан горкомдо буга жаман айтып жүргөндөр көп болчу. Анан бир күнү экөөбүз отуруп айтмай, детонону биз жоготчу таңына олурайын деп. Ой, сага ушундай кылбады өзүм. Ой, сен кызык экенсиң. Анын мага жаман көрүнүп деп азыр аны жоготсо, анан ал бирөөдө жоготсо, ушуну Кыргызстанды талкалай беребиз. Ал өзү башына жетсе, өзү акырында күйөт, айтат. Мен анын жамандыгына жамандык кылбайм деп, ошондой неме болгон. Ошо фамилиясын айтпай эле коеюн. Бирөөлөр бар эле, горком жүргөндө абдан көп
досу мындай айткандар болгон. Жумшак киши деген туура эмес ал. Жумшак абдан катуу киши болгон. Абдан катуу талап кылган киши болгон. Бул киши ошондой болсо да эч качан бир кишини баягы кемсинтчү эмес да. Катуу айтчу эмес. Жер менен жер кылчу эмес. Жетекчилерге бир кишилер ушундай мамилеге барышат да. Күнөөлүү болгон кишини ошо дагы катуураак айтып ушул эми андан эч качан жакшылык чыкпайт, андан ал киши оң болуп кетпейт, жаман болуп калат наоборот. Ошондон бул киши андайга барчу эмес. Бирок катуу киши болду, талапты катуу койчу. Без оскорблений, без ушундан алыс болчу бул киши. Бирок талапты катуу койчу, чынын айтыш керек, абдан катуу койчу. Эгер агаларым болобу, жээндерим болобу, кайын журтумдан болобу, бирөөлөр келип силерге бир жардам сураса, кызмат жагынан сураса, же көмүр сураса, же отун сураса, ушундай кыла турган болсо, эч кандай жардам жок. Жардам кылып, кызматтан чоңойтом деп аракет кылсаңар, Масалиевдин тууганы деп. Ушундай кылып койсоңар, мага таарынбагыла түз эле айтайын, партиядан чыгасыңар, кызматтан кетесиңер. Категорически мындай болбойт. Мына ушул менен биринчи секретарларды сразу эле эскертип, тууганчылдыкты, улутчулдукту, жердешчиликти мындай алыс жакын демейди жогото турган бир сөздөрдү айтты. Баарыбызга бул өзгөчө сигнал болду. Мына ушундай таза иштеген адам эле. Бул айрыкча мына шахтердин профессорлору ачыкпыз да. Анан ошондо бир жолу айтканы болду. Ушу биз ачыктык менен кессе ката кетирип коюп атабыз. Ойдогуну түз эле айтып салабыз да. Анан ал тиги айрыкча мына айыл чарбасында иштегендер, анан мына аппараттарда интернетте иштегендер. Ошолорду жаттап, баланчеде минтип айтканда билет экен да. А бизде андай жок. Түз айтып туруп, анан бизде ачуу келген убакта катуураак айтып коюп, анан аны сактабайбыз. Анан бир маселен кабинетте одан сөгүп эске чыккандан кийин далсын чаап, жана катуу айттым, тарбасага деп шахтердин ушундай неме характери бар да. Анан ушу мына чоң жактарда жаман экен. Жаттап калат экен Оразбек делди. Ушу айтканын ошону жаттап, баланчеди минтип айткан деп же өзүлөрү блоктунда жазып коебу. Ушундайлар бар экен. Ушундайдан абайлаш керек экен деп бир жолу ушундай сөз чыкты. Экономиканын өсүшүнө аябай көңүл бурат эле да. Бул киши башында практик эле да, шахтер, орну институту бүткөн, анан Кызылкыяда шахтада иштеп, аз болсо дагы опыт алып калган тиги өнөр жайга түшүнгөн, турмушка түшүнгөн специалист эле да. Ошондуктан мына кадровый саясат туура жүрүп, тандалып коюлуп, анан республика өсүп бара жатканда, республика башка республикаларда эле. Эгерде Масалиев уттурбай президент болуп калганда, биздин өнөр жай, биздин тиги экономикабыз талкаланбайт эле да мындай, бүгүнкүдөй. Сакталат эле, колхоз совхоздар сакталат эле. Мына Өзбекстандай, Тажикстандай, Белоруссиядай ишканалар сакталат эле, приватизация болбойт эле, көп нерселер сакталып болот эле, жакшы болот эле. Бул киши жана рынокко өтүү маселеси, ушул маселеде абдан баягы кылдаттык менен башкача караш керек деген маселеде ойдо болчу да бул киши абдан. Же болбосо союздагы өзгөрүүлөр болуп атпадыбы, президенттер башталып. Ар бир өлкөдө президент биринчи болуп Грузияга кетти, андан кийин Армения болду, андан кийин башкалардан президенттер шайланып атты. Бул киши баягы баарыбыз эле билебиз, өлкөбүздө белгилүү. Бул киши айткан учурлар болгону дагы официальный сессияда. Бир эле депутат керек, бир эле президент керек союзда. Ошо Горбачев, ошол эле болсун.
деген сөзү чын. Тарыктын бир тамашалары көп да. Бул киши баягы Советтер Союзу кулагандан биринчи секретарь болуп иштеп турат, Жогорку Советтин төрагасы болуп турду. Ошол кезде көз каранды эмес ала баштады тегеректер өлкөн. Баардык жерде эле мурдагы биринчи секретарлар президент болуп калды. Казакстандык, Өзбекстандык, Грузияныкы. Анан биз 90-жылы апрелде биринчи сессияга чогулдук, легендарный парламент. Анан ошо келип туруп, бир-эки күн иштеген соң анан баягы тияк биз Масалиевке кайрылдык. Масалиев башкарып турат. ЦКнын биринчи секретары, ошол учурда Жогорку Советтин төрагасы, спикери. Анан ким бул немени көтөрдүк дейм? Мен көтөрдүм, Казат Акматов депутат, Эркебаев Абдыганы. Анан башкаларды кошулуп, анан айттык. Абсамат Масалиевич, көрүп атасыңар, чоң өзгөрүү болуп атат, кайра куруу болуп атат. Көп өлкөлөр өзүнчө кетип атат. Биз дагы жакында балким декларация кабыл алабыз. Ошону күтүп отурбай эле азыр Кыргыз мамлекетинин президенттин кызматына киргизбейлиби? Анан сиз макул болсоңуз, биз ушул эле парламенттен немеден эле легендар парламентин шайлап коелу. Ушак таза чыныгы коммунист болчу да. Баягы социализм идеясы берилген тартипке көңүл. Ошону турсак эле жолдоштор, рахмат. Баарыбызын атыбызды айтты. Ушинтип айткан рахмат, абдан кубанычтан. Бирок бизде тартип болуш керек. Биз Советтер Союзубуз. Бизде бир гана президент болуш керек. Михаил Сергеевич Горбачев деп турбаса болбойт. Балким ошой өзүнүн оюн айткандыр, тартипке. Ошондо болбой коюп атпайбы. Эгер ошондо болсо, биз бул кишини 90-жылдын май айында эле июнга жетпей эле кызматты киргизип туруп, кол көтөрүп туруп, биз Акаевди 90-жылдын аягында биз ошо парламент шайлап атыкпы. Акыбыз бар болчу да. Ошентип бул киши ошол жерден баягы тартиптүү болом деп ушул өзүнүн таалайынан качып койду да. Муну айтып аткан себебим, эгерде Масалиев ошондо президент болуп калса, биздин өлкөбүз кыйрамак эмес да, талкаламабыз. Бул биринчиден мамлекет дегенде жанын салып койчу да. Ал жеке менчикке каршы болмакты, эч убакта жерди жана жеке менчикке айландырмак эмес. Колхоз совхозду таратмак эмес, чилдей кылып. Айтканы чын, укканыбыз чын, бирок кийин баягы замана өзгөргөндө, ойду өзгөрөт болсо керек, да ошону болгондон кийин, аны барлык жерде болгондон кийин биз деле ошого барууга баягы мажбур болдук деген да сөздөр болгондо, ошондуктан ошол киши убакытта кирилбеди. Президентское правление, президентское управление, президентский башкаруу ошо киши болуп, анан кийин ал киши өзүнүн кандидатурасын коюп отурбайбы. Советтер Союзу кулай турган болуп калганда Горбачев президент, өзү президент болом деп, ал кишини президент, Советтер Союзунун президенти кылып шайладык. Андан кийин ар бир республикада ошо оору, болезнь тарады да. Анан оору болгондон кийин анан болуңуз десе, жок, энди Советтер Союзунда 15 президент болобу кое тургулачы деп, ал киши өзү мындай айтканда тартынып, тиги мындай болгусу келбей тургандай болду да. А кийин макул болуп шайлоого барганда 350 депутат шайлайт эле анда биринчи президентти. 350 депутат шайлаганда бюронун коммунисттик Кыргызстандын коммунисттик партиясынын бюросунун чечими боюнча Абсамат Масалиев рекомендовать эткендер да президенттикке. А пленум сессия башталгандан кийин Жумагуловду алып чыктылар. Анан Аманбаевди алып чыктылар. Ошентип 3 киши претендовать этип калды. Бул маселе ошо элдин ичинде ошондой дүрбөлөң сөз болгон. Бирок башка жерде эч кандай сөз болгон эмес. Ушул сөздөрдүн баары ким кандай көтөрүлүп атат, ошол эле Чиле бюролордон Аманбаев. Ошол киши член бюро, обкомдун биринчиси, член бюро болуп туруп, ошол киши да сунуш кылган. Член бюролор баары эле билген, көргөн. Ошол киши өзүнүн баягы сунушун Жогорку Советте, биздин Жогорку Кеңеште
коерун. Анан мен жөнүндө да сөз болгон ошордон. Ошордо сөз болгондо бюрода бир гана кандидатура көрсөтүлөт да. Бир гана кандидатура бул Абсамат Масалиевичтин кандидатурасы болгон. Ошо бюрода мен айтканмын, Абсамат Масалиевичти көтөрөлү деп. Мен айтканмын. Бюронун чечими бар ошо жөнүндө. Баары унчукпай калышты, кимди көтөрөбүз деген унчукпай тымтырс отурду. Ошо член бюролордун баары отурган ошол эле, Жумгалбек отурган ошолдо. Унчукпай отурушту, мен ошондо көтөрдүм. Абсамат Масалиевичти көтөрөлү деп. Андан кийин макул болушту. Макул болгондон кийин дагы эми муну ким көтөрөт? Сессияда ким сунуш кылат дегенде да баары унчукпай калды. Ошондо мен көтөргөнмүн. Мен айттым, анда мен сунуш кылайын деп, мен сунуш кылганмын. Сессияда өзүм баягы протоколу бар, эл билет, баарыңар билесиңер. Кызыккан кишилер баарыңар билесиңер. Шайлоо болуп баштаганда А дегенде ким көрсөтүлөт дегенде мен чыгып, ошол Абсамат Масалиевич жөнүндө сунуш киргизген мен болгонмун. Экинчи болуп менин кандидатурамды башка кишилер көтөрүп чыкты. Ошондон баягы процесстер ушундай болгон. Анан кийин Бексултан деген тиги Жумалбекти көтөрүлдү, анан дагы башкалар болду. Эч кейбейле кабыл алды. Эми биз мындай карьеризм жок эле да бизде. Жумушка мактаныш неме деген жок эле. Ал шайланбай калганда эми муну атайын уюштурушту да. Бирок мындай мен билип эле жана таап кечинде жолугуштук. Капа болушту, эч кереги жок деп чечтик. Болсо болбой калдык. Эми бул биз көрүп турдук да. Буга уюшкандар көп эле. Буга каршылар көп эле. Анан бирок кийин аларга каршылардын бирине дагы мындай неме кылган жок. Депутат боюнча активдүү иштеди. Мен эсимде тиги 95-жылы депутаттыкка келгенде тиги абдан мындай депутаттардын жогорку кеңештин жетекчиси болду, председатель болду. Депутаттыкка шайлады да депутаттар. Анан иштеп тургандан кийин 95-жылы президенттикке кайта койду. Кайтып койгондо президенттикте практически утту деген сөз бар да. Утту деген мен ишенем. Себеби аны бир жума теги объявить этпестен кармап туруп 50,1%га түшүргөн болду. Фактылар бар да. Аны ошондон киши президент болбой калды да. Биз де койгонбуз президенттикке, Текебаев койгон, мен койгонмун, Аманбаев койгон. Анан ошондо болгондо бизди жогорку сот Шермкулов койгон. Бизди 10 күндөн кийин жанагы президенттик агитация жүргөндөн кийин 10 күндөн кийин биздин кандидатураларды Текебаевди, мени, Аманбаевди кандидатуралардан алып салган президенттикке. Анан Шермкулов, Акаев, Масалиев калган эле да. Мен бир жолу 97-жылкы сессияда ошол жыл бүтө эле келе 97-жыл декабрдын аягы, декабрдын орто ченинде болсо керек сессия болуп калды. Ошол сессияда белгилүү болгондо ушу 97-жылы республика экономикасы абдан жакшы болот. Даже баягы бизде каражатка ошол жылга бөлүнгөн каражат анча-мунча ашып калат. Ушунчалык баягы докладды информация менен жасагам да ошондо. Мен жасагам ошондо. Ушундай экономика, ушу быйыл ушундай показательдер абдан жакшы. Ошондо
дүң продукция, валовый продукция 110% болуп аткан 97 жыл. Табдан тактабайт десеңиз 9,9 болгон. Промышленность 135% болгон. 135. Курулуш 107%. Айыл чарба 110%, 110,5%. Негизинен вообще өнөр жайы өсүшү 113% болгон. Бул мындай көрсөткүчтөр ошол убактагы республикалардан булай бар болбосу керек го. Себеби кийин билинди да ушунчалык показательдер. Ошол убакта Абсамат Масалиев бир жолу ошол сессияда чыгып мага кайрылып айтат: Абаз Магулович, сиз нефтяниктсиз, мен шахтёрмун. Көп жылдан бери шахтёрлордун положениесин билесиңер. Абдан кыйынчылыкта, каражат жок. 4-5 айдан бери, 1 жылдан бери айлыктарын ала албай жүргөн шахтёрлор бар. Силер профицит болуп аткан экен быйыл. Каражат болуп аткан экен. Ушуларга бир жардам берип койсоңузчу деп айткан сөзүмөн дайым эсимде да. Себеби муну айткан киши абдан күйүп бышкан киши, өзүнүн жана профессиясындагы шахтёрлордун акыбалы жөнүндө айтып атам да. Мен байкашыма караганда жанагы коммунисттик партиянын арасында ажыраш болду. Ушуга абдан ал киши капа болуп, туура эмес болгонуна карабай, дагы коммунисттик партиялардын бөлүнгөнүнө абдан өзүнө жакын кабыл алып, ошондуктан ооруп өтүп кетти да. Сессияда жана 90-жыл биз коалиция алып атканда бул киши жана жер мамлекеттин менчиги болот дегенде жана туруп берди да. Уламдан сүйлөп, ошентип жана киргиздик жерди да. Кыскасы бул өзү мамлекетчил киши болчу. Эл жер дегенде жанын аябаган киши болчу. 1991 жылдын 31 августунда ага чейин шайланган Советтик Кыргызстандын акыркы чакырылышынын парламенти өлкөнүн көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны жарыялады. Андан 1 жыл мурда ошол эле Жогорку Совет республиканын президентин шайлаган эле. 1993 жылы эгемен өлкөнүн туңгуч конституциясы кабыл алынып, парламент 2 палатага бөлүнгөн. Абсамат Масалиев эски доордун ишмери болгондугуна карабай, эл арасындагы кадыры жогору бойдон калган эле. Ошондон улам дагы жөнөкөй эл аны 1995 жылы өлкөдө өткөн парламенттик шайлоодо эл өкүлдөр жыйынына 5 жылдан кийин мыйзам чыгаруу палатасына депутаттыкка шайлады. Депутат кезинде дагы жаңы замандын шартындагы коммунисттик партияны түзүп, аны өмүрүнүн аягына чейин жетектеди. Ошентип ал бир кездеги мүчө болгон партияны, анын баалуулуктарын чанбай, эң башкысы таза жана иштарман инсан катары тарыхта калды. Анын өмүр таржымалындагы жөнөкөйлүгүн даңазалаган окуялар эми көпчүлүккө легендадай туюлган инсандын чындыгы. Ал чындык, албетте, Абсамат Масалиев. Күн чыгыш тоону айланып, күн батканда ай чыгат. Күдүстөн кыргыз журтуна күйүмдү сиздей ким чыгат?